Маалыматтык технологиялар боюнча башкармалык ачылгандан бери Ички иштер министрлигинин иши бир топ жеңилдеп калды. Апостиль алуу, соттуулугу боюнча маалым каттарды алуу жана башка курал-жарактарга уруксат алуу кагаздары дал ушул өзүнчө имараттан берилип калган. Эсиңиздерде болсо 2018-жылы дал ушул башкармалык өзүнчө ачылганда бул жерде узун күткөн адамдарды көрүүгө болот эле. Азыр болсо мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жок, ал эми абал кандай? Азыр сиздер менен кирип чогуу көрөлү. Назгүл Кошоева мамлекеттик кызмат көрсөтүү борбору ачылган 6 жылдан бери иштейт. Баштапкы кездерге караганда операторлордун жумушу бир кыйла жеңилдеп калган. Себеби мында келгендер күн мурунтан арыздарын онлайн жиберишкендиктен алар келгенде тактамалар даяр турат. Бирдиктүү терезе аркылуу жарандарды тейлөөнүн форматы мурдагыдай ары бери чуркабай, кызмат көрсөтүү убактысын үнөмдөп, сапаттуу тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мурунку биринчи ачылгандан күндөргө салыштырсак, ал күндөрү баягы эртеден кечке тынбай элди кабыл алып, баягы ар бирибизде кезек 10 оператордо кезек аябай көп болгон болсо, азыр болсо биз бир жаранды 1-2 мүнөттүн ичинде эле кызматтарды аткара алабыз. Кезек күтүүнүн кереги жок бул жакта азыр. 1-2 мүнөттүн ичинде жарандар өзлөрүнүн керектүү маалыматтарын ала алышат. Айзилек Дүйшө кызы чет өлкөдө окуп, азырдагы башка мамлекетте иштеп жаткандыктан соттуулугу тууралуу тактамасын улам жаңыртып турат. Күн мурун үйүндө отуруп эле арызын телефон аркылуу жиберген болсо, эми аны алууга келди. Жылдан жылга тейлөө сапаты өнүккөн өлкөлөрдүкүндөй эле жакшырып калганын айткан Айзилек керектүү кагазын 1 мүнөткө жетпеген убакытта алды. Демек, кезекке да турган жок, убактысын дагы үнөмдөдү. Мурда мен ушул жерге келип, ушул жерден терминалга тапшырып кетчүм. Бунусунда бир күн мурун телефон аркылуу тапшырдым. Азыр келдим, кезек жок экен, сразу алдым. Мурун келгенде тамга боюнча бөлүнүп турчу, кезекке турчук, где-то жарым саатта алып кетчүм. Азыр минутага деле жеткен жок, келдим, кезексиз алып кеттим. Ошондо бул жерге эң аз дегенде бир күндө 500-тün тегерегинде, эң көп болгондо 2000-nin тегерегинде жарандар мурдаттан арыз берилген маалым каттарды алып кетишет. Алардын арасында 1%га жетпеген жарандар же түндүк системасын колдонууну үйрөнүшө элек, же болбосо мындай терминалдар аркылуу арыз берүү тууралуу маалыматы жок болот. Ошентсе дагы бул жердеги операторлордун жардамы менен терминалдар аркылуу төлөм алууга шарт түзүлүп, 15 терминал коюлган. Бардык төлөмдөр дал ушул терминалдар аркылуу гана жүргүзүлөт. Сыякүл Жумакулова чынында көп жылдан бери соттуулугу тууралуу тактаманы ала элек болчу. Убара болуп алгач Ички иштер министрлигине барып, андан кийин гана борборго келди. Мурдагыдай күн кечке кезерип күтүп, кеч болуп кетсе дагы арыз жазайын деген Сыякүл эженин көктөн издегени жерден табылды десек болот. Себеби мындагы тейлөө жөнөкөйлөштүрүлүп, кызмат көрсөтүү тутуму оптималдашып, баары өзгөрүп кеткен. Мурда деген мен МВДдан алып жүргөм. Ал жерге бир эмес 2 жолу барсым. Эртең менен тапшырсам, эртеси күнү 3-төн кийин алып жүргөм. Кезек күтчүбүз, 2 күн күттүрүп анан алчыбыз аяктан. Азыр болсо жакшы болуп калыптыр, терминалдар болуп калыптыр. Терминалга келсем, мен муну билбейт экенмин, кыздардын жардамы менен азыр алганга үйрөнөм окшойт бүгүн. Мындай шарттар, жеңилдиктер көбөлөтсөк, бизге окшогондор телефон менен кире албайбыз, бизге жеңил эле болуп калды, мындай чын айтканда. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү, жарандарга тиешелүү сураган документтерди, маалым каттарды берүү максатында борбордо жана аймактарда бирдиктүү терезе ыкмасы менен иш алып барган 45 борбор жана түйүндөр иштеп жатат. Акыркы 3 жыл ичинде республика боюнча жарандарга 1,5 миллион маалым кат, 29 миңге чукул апостилдештирилген маалымат кат берилген. Түндүк системасына кошулгандан бери жарандарга кыйла жеңилдик болуп калды. Жылдын башынан 20-30% адамдар, жарандар ошол түндүк системасы аркылуу справкаларды берет, алып калышты. Калгандары төлөм терминалдарынан алып атышат. Айта кетсек, бизде Кыргыз Республикасынын аймагында 7 борбор, 39 пункт предоставления госуслуг ачылган. Ал жактарда дагы, борборлордо дагы, ушундай пункттарда дагы ушундай жарандарга жеңилдик болуп калган. Түндүк системасы аркылуу алар дагы ала алышат тактамаларды. Бизде калгандары терминалдарыбызда иштеп атат. 2022-жылы Баткен облусуна берилген өзгөчө макамга ылайык облустук ички иштер башкармалыгындагы бирдиктүү терезе аркылуу облус тургундары үчүн тактама, маалым каттар акысыз берилип келет. Райондордон жана шаардан кошулуп, бир күндө 50-60 жаранга айрылса, аларга кыска убакыт аралыгында сапаттуу тейлөө көрсөтүлөт. Соттолбогон тууралуу справка алууда эч кандай баягы кыйынчылыктар жок экенине ишендим. Себеби мен даже тапшырат сурадым да.
услуга канча болот десем, оказывается, услуга бекер экен. Анан тез арада чыгарып бердилер. Өтө ыкчам, өтө жакшы. Мен маанайым жок, мына өзүмө керектүү справканы алдым. Алыска элдерде жашаган жарандардагы бир тактама алуу үчүн облустун борборуна келүүнүн кажети жок. Дал ушундай борборлор Кадамжай, Лейлек райондорунда, Кызыл Кыя, Сүлүктүү шаарларында дагы бар. Чет өлкөдөн келген жарандар гана белгиленген мөөнөтүнө жараша акча төлөбөсө, баарына бекер берилет. Азыркы күндө көпчүлүк муну Тажикстандан, Өзбекстан, коңшу өлкөлөрдөн чыккан адамдар ошолор гана төлөм менен алат. Аларга да 7 күндүгү бекер берилет. Анан 1 күндүк, 3 күндүктөр бул төлөмдөр бар өзүнчө. Баткен шаар район, Баткен областында жашаган бардык жарандарга бекер берилет. Ошондой эле бизге көбүнчө ошол жарандар соттуулугуна түзөтүү киргизүү боюнча кайрылат. Ошолор да биз убагында өзүбүздүн министрликтеги башкармалыгыбыз менен бир байланышып убагында чечип берип келебиз. Кара Суу районунун тургуну Алмазбек Ташиев оор жүк ташуучу унаасы бар. Айдоочулук тажрыйбасы жетиштүү болгондуктан чет өлкөлөргө жүк ташып иштөөнү көздөп жатат. Жакынкы күндөрү кетүү үчүн керектүү документтерди даярдап жаткандыктан Ош шаарындагы мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү борборуна маалымат алуу үчүн келген. Чет өлкөгө иштегени барайын дегем, ушу Англияга фирмалар боюнча. Бул жерде абдан жакшы экен кызматтар. Бүгүн тапшырсаң, эртең чыгарып беришет экен справканы. Ошол түшүнбөгөндөрүн көрсөтүп айтып беришет экен. Калкка натыйжалуу кызмат көрсөтүүнүн алкагында керектүү документтердин баары санариптештирилген. Тагыраагы түндүк тиркемеси аркылуу керектүү документтерди тез жана оңой алууга болот. Тиркемеде катталбаган жарандарга борбордун операторлору маалымат беришет. Бизге келип отурбай, Кыргызстандын ичине керек болсо маалымат түндүктөн тапшырып, түндүктөн алса болот. Бирок чет жакка чыкканга же окуу боюнча чет жакка чыккандар бар, виза, жумуш Европага ал жак кеткендер бар. Алардын баары бизден алып кеткенге туура келет, кагаз түрүндө сурайт. Келдим эле илгери да бир жолу алып кеткем бул жерден. Аны азыр келсем, азыр айтып калышты, ошол түндүк деген приложение скачать этип, ошол жерден эле бул жака келип ора болбостон үйдөн отуруп эле ошол базага киргизип, ошол жактан алса болот деп азыр маалымат беришти. Эмне жакшы болуп калыптыр. Жыл башынан бери эле Ош облусу боюнча 13 миңге чукул жаран соттолбогондугун тастыктоочу маалымат алышкан. Ал эми курал жаракты сактоого уруксат сурап 4 жаранга айрылган. Акысыз 7 күндүк болот. 7 күн арасында чыккан. Анан 1 күндүк 220 сом болот. 120 сом 3 күндүк. Биздин тейлөө борборго келип, терминал аркылуу төлөсө болот. Анан ошондой эле приложениялар бар. Мегапэй телефондо, Мегапэй, О деньги деген приложениялардан төлөп койсо болот, бизге келбей туруп. Анан даяр маалымкатка бизге келип, ошол кагаз түрүндөгү маалымкатты бизден алып кетсе болот. 3 жыл аралыгында бирдиктүү терезе жана унаа мекемеси аркылуу республикалык бюджетке 3 миллиард сомго жакын каражат кириштелген. Мындан сырткары Ички иштер министрлиги укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коомдук жайларда 3000ге чукул видео камера орнотуп, 882 видео камера министрликтин ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Өлкөдөгү бардык аймактарда криминогендик кырдаал онлайн режиминде бирдиктүү ыкчам башкаруу борбору аркылуу көзөмөлгө алынып, видео камералар аркылуу 4000дей кылмыш жана окуялар аныкталган. Бирдиктүү терезе аркылуу кызмат көрсөтүүдө төлөмдөрдүн бардыгы терминал аркылуу жүргүзүлүп жатканына байланыштуу бюджетке акча түшүү бир топ жогорулады. Ошол менен байланыштуу кылмыштуулук менен күрөшүүдө бардык жерлерде камералар орнотулуп, кылмыштуулуктун болгон окуялардын ыкчам тез арада аныкталып, чара көрүлүүдө. Ошол менен байланыштуу эле кылмыштардын саны азайып, окуяларга тез убагында чара көрүлүп, чечимдер кабыл алынып жатат. Ички иштер министрлиги быйыл дагы бир катар жерлерге, район, шаарларды бириктирген аймактарга, эл көп чогулган жерлерге видео камераларды орнотуп, күнү түнү мониторинг иштерин күчөтүп, санарип жибек жолдун ишке ашырууну улантуу иштерин жүргүзүүдө. Айжан Омолдошов, Азамат Кыдыр Токтоев, Айбегим Набиева, Бексултан Гайратбек уулу, Зарина Рахманбердиева, Нурдөөлөт Саантаев, Ала Тоо 24.